Эми кыргызстандыктар азык-түлүк тартыш болот деп кооптонбой деле койсо болот. Анткени быйыл буудайдын түшүмү 2-3 эсеге көп жыйналууда. Былтыр 10 центтен жыйналса, быйыл 80 центке чейин жетет деп ишендиришүүдө. Буудайдын баасы мамлекеттик резерв фонду 25 сом деп белгилеген. Ал эми базар баасында болсо 17 сомго чейин сатылууда. Азыр Чүй облусу боюнча кылкандуу дан эгиндерин оруп жыйноо кызуу жүрүп жаткан убак. Жалпы Чүй облусу боюнча кылкандуу дан эгиндер 217 миң гектарга эгилген, анын 106 миң гектары буудай, 111 миң гектары арпа. Бүгүнкү күндө түшүмдүүлүк былтыркы жылга салыштырмалуу 3 эсе болжол менен көп болуп атат. Азыр 30 центнерден ашып атат. Орточо дагы бир 50%га оруп жыйноо чамалап калды. Башынан баштап азыр кайрак жерлер чабылып бүтүп, эми сугат жерлер кошо чабыла баштады. Эми бул түшүмдүүлүктүн жогорулашынын бир негизги себептеринин бири болуп, албетте быйылкы жылдын ушул вегетациялык сугатка ирригация каналдарын даярдоого министрлер кабинети тарабынан 1 миллиард сом акча каражат бөлүнүп, анын ичинен ушу 300 миллионго жакыны Чүй областына бөлүнгөн. Чүй областындагы ирригация каналдарды өз убагында даярдап, бул кылкандуу дан эгиндерин сугарууга өз мезгилинде сугарып, жана тиешелүү бардык агротехникалык чараларды дыйкандар аткаргандан кийин мына быйыл жогорку түшүм алууга мүмкүнчүлүк түзүлүп жатат бүгүнкү күндө. Я являюсь главой фермерского хозяйства «Александр», фамилия Подлобухова Александр Юрьевич. Расскажите, пожалуйста, сколько гектар у вас засеяно, чем у вас засеяно, и в этом году правда ли, что ожидается хороший урожай, с чем это связано? Ну, я в основном сейчас раньше занимался пшеницей, последние где-то лет 10 я перешел на кукурузу. Вот у меня в данный момент засеяно 300 гектар кукурузы. По поводу урожайности? По поводу урожайности, в этом году ожидается неплохой урожай, хороший, по всем прогнозам. Ну а уже осенью будем смотреть, потому что весна была дождливая. В принципе, кукуруза, как вы видите, стоит тоже неплохая на вид. А уже осенью ожидается неплохой урожай. Думаем... Как сейчас это определяется? Вот по каким критериям можно узнать? Ой, критериев очень много. И еще плюс впереди критерии. Нет, ну хотя бы вот просто вот скажите незнающему человеку, в этом году как? На первый взгляд кукуруза стоит неплохая, высокая. Вроде бы во время опыления сильной жары как раз не было, спала жара. Как раз когда начала опыляться кукуруза, это тоже большое влияет на урожайность. Если когда сильная жара во время опыления, тоже урожай снижается, потому что опыление плохое. При оптимальной до 30 градусов опыление хорошее идет. Ну, как раз было опыление, как раз до этого была жара, потом жара спала. Ну, думаем, будет урожай неплохой. Скажите немножко, когда по времени идет посадка, сколько кукурузы стоит и вот когда ее сбор? Ну, все зависит от кукуруза. В основном сеется в апреле месяце, начинается где-то ориентировочно с 10 апреля и где-то кто как. Можно до 10 мая. Это наши оптимальные сроки в Чуйской долине. Ну а так в основном в апреле сеем кукурузу. Но уборка начинается, я начинаю уборку в октябре месяце, с 1 октября. Некоторые пораньше убирают кукурузу, потому что кукуруза подразделяется тоже по ФАО. Есть раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые сорта. И я стараюсь сеять такие средне-поздние сорта. Они более-менее урожайные. Ранние спелые сорта, они менее урожайные, но они где-то уже могут к сентябрю созреть. А расскажите, пожалуйста, вот по сравнению с прошлым годом, есть ли какая-то разница? Вот сейчас вы уже видите, то есть будет лучше урожай или нет? Ну, по сравнению с прошлым годом урожай, естественно, будет намного лучше, потому что в том году была засуха, дождей вообще не было. Как мы начали в апреле сеять, с апреля, и считай, все лето дождей не было. В этом году у нас, в принципе, весь март лили дожди, апрель, и весна была благоприятная для
зерновых колосовых В культур. прошлом году сколько с гектара собрали центнеров или там килограмм и сколько обычно собираете? Ну, вообще все зависит. Вообще есть урожаи, некоторые поля у меня рекорд давал до 18 тонн с гектара. А есть и 7 тонн с гектара, разные. А так вообще, вот есть рекорд, до 18 я получал. А в прошлом году вот сколько собрали? В том году была средняя урожайность где-то в районе 8 тонн. Ну, в принципе, тоже нормально. Но в этом году мы планируем, ну, больше 10. 18 не будем загадывать, а... Не, некоторые поля могут и дадут 18, да. А некоторые поля дают и меньше. А мы считаем по средней урожайности же. А в среднем будет, может быть, ну, больше 10 планируем взять. Чүй өрөөнүндө кызылчаны суугаруу иштери кызуу жүрүүдө. Артыбызда өзүңүздөр көргөндөй 10 гектар жерге айдалган кызылчаны суугаруу иштери чет өлкөдөн алып келинген техниканын жардамы менен суугарылууда. Бул техниканын өзгөчөлүгү кызылчаны убактысында жана ошондой эле сууну сарамжалдуу колдонулат. Мен сельхозкооператив таза жан аграм жетекчисимин, Иманалиев Рысбек Бакешевич. Қазір көріп тұрғандай бұяқта 10 гектар қызылша егілген. Қазір біз суғары мәселесін ишин кылып атабыз. Қазір көргөндөй суу қазір тартыш болгондон біз қазір бул бойлога жанакы жадырып сугарган технологиясын колдонуп атабыз. Буну спринклер деп коет. Спринклер полив. Көргөндөй анча-мынча суу менен эле аянттарды сугарып атабыз қазір. Бұл спринклердің системасы, қандай десем, каждый түпкө өзінің нормасын суыны беріп тұрады да, и текші суғарылып тұрады. Қызылшаныкы бұл ең қиын несесі, если біз жанакы жүгүртпө суымен суғарсақ қол менен, чириги да көп болот, не кондициясы да болот. А бұл газы суғарып аткандыкы 99% чирик да болбойт, не кондиция да болбойт. Ошондуктан бул азыр мындай методдорго биз күндөн күнгө эле көп аянттарды көбөйтүп атабыз бүгүнкү күндө. Буга чейин да канча жылдан бери ушул жерге кызылчайды алып келатсыңар? Биз азыр 7 жыл болмоюнча кайра ошол жерге кайрылып келбейбиз. Негизи өзүнүн технология боюнча 5, 6, 7 жылда кайра бир жерге кайталыш. Ошондуктан биз жерди сапатын эң биринчи орунга коебуз. Жерди булгап албай, жерди өзүнүн нормасына кармаганга. Өзүңүздөр көп болуп отурсуздар. Азыр эгин талааларында, Сыгат району эгин талааларында турабыз. Быйыл ушу жалпы кылкандуу даан эгиндерин жыйноо бир 10-15 күнгө эрте баштады жылдагыдан. Республикасынын түштүк региондорунда, дыйканчылык зоналарында 10 июнда башталган. Азыр мына Ысык-Көл бүгүнкү күндө Чүй областында, анан Талас областарында жыйналып жатат. Жалпы республикабыз боюнча 234 000 гектар буудай, андан сырткары 233 000 гектар арпа эгилген. Ошон бардык жерлерде оруп жыйноо иштери кызуу жүрүп жатат. Комбайндар жетиштүү көлөмдө. Чүй областына жана башка региондордо эгин оруп жыйуу башталып элек аймактардан комбайндар тартылып, баягы эртелетип сапаттуу жыйноо боюнча комбайндар иштеп жатат. Негизинен бизде республикада азык-түлүк коопсуздугуна 9 продукциясынан өсүмдүк өсүрүштө 3 продукцияга бизде бүгүнкү күндө көйгөй бар. Биринчиден буудайга, кум шекерге, анан суу майга. Ошол себептен быйыл республикабыздын жалпы бардык аймактарына Россия Федерациясынан үрөөнчүлүк компанияларынан аталган өсүмдүктөрдүн үрөндөрү
buğdaydan, arpanın, maya sütün ürünleri satılıp gelip 2 yıllık mühlet menен айылмак аркылуу берилген. Мына жыйынтыгын көрүп атасыздар. Жалпы республикасы боюнча 30-32 центнерден кетип атат буğday. Арпа 25-27 центнерден кетип атат. Былтыркы жылга караганда албетте 2 эсе көп. Былтыр билесиздер, кургакчылык болуп, суу жетишпегендик болгон. Ошондуктан биз басымды айыл чарба өсүмдүктөрүнүн аянтын көбөйүшүнө көп маани бербей, түшүмдүүлүгүнө алдыңкы инновациялык жакшы сортторду колдонуп, түшүмдүүлүктү көбөйтүүнү атайын иш план иштеп чыкканбыз. Быйыл мына буюрса республикасы боюнча 631 000 тонна буğдайдын данын алабыз деген божомолубуз бар. Андан сырткары ушу жалпы түшүмдүүлүк 30 центнердин тегерегине чейин болот деп күтүп атабыз. Көрсөткүчтөр жакшы. Кээ бир аймактарда мына бүгүн Аламидин районунда көбөй болдуңуздар, кээ бир үрөн чалбалар, дыйкандарыбыз, кооперативдер 70-80 центнерден түшүм алып атышат. Мына бийигинде турган чарба мына таласы орточо 50 центнерден түшүм алынып атат. Бул эми азыркы кезде дыйкандарыбыз бар учурда айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүүнүн технологияларын үйрөнүп, жакшы жогорку репиттүү сортторду анан алдыңкы инновациялык технология колдонуп ушундай ийгиликтерге жетишип келет. Анан буга чейин негизи ошол суу барбаган кайрак жерлерден алынбады, эмечи үрөндөр чабылган. Азыр болсо сугарылган талаалардан алынат. Анан айырмачылыгы кандай болуп жатат түшүндү? Эми буга чейин да биз ар бир аймактарда монитор жүргүзүп атабыз. Сугат жерлерде өзүңүз көрүп атасыз, 80-50 центнерден түшүм алынып жатат. Ал эми кайрак жерлерде деле бир 30 центнерге 35 центнерге чейин түшүм алган дыйкандарыбыз бар. Өткөндө сокулукта бир чарбабыз ошо условный арашайым жерден 48 центнерден түшүм алды. Мында ушундай жакшы. Бул эми түшүмдү жогору алуунун эң негизги себеби биринчи сапаттуу үрөн болуш керек. Анан убагында толук агротехника колдонуп, инновациялык ыкмалар менен баягы экстенсивдүү, интенсивдүү ыкмага өтүп атабыз да биз.